Ассаламу алейкум агайын туугандар. Жакын арада эле Раматылык Чубак ажыга Кыргыз эл баатыры деген ардактуу наам берилет деп угуп калдым. Ошондон улам бир пикир да. Эми Чубак ажыга эл, коомчулук өзүнүн баасын эчак эле тирүү кезинде эле берип койгон. Могу тирүү легендага айланган биздин бир аз эле адамдарыбыз бар. Ошолордун бири Чубак ажы болгон. Мен өз көзүм менен көргөм, туйгам дегендей. Өлгөндө ош бетер легендага айланып, аңызга айланып айтылып жүрөт. Анын айткандары, дегендери, насааттары атактуу дин ишмери, кыргыз элинин уулу. Бирок ошол эл баатыры деген наам Чубак ажыга мындай керек деле эмес деп ойлойм. Эмнеге? Себеп сыйлык эмне үчүн берилет? Сыйлык шык бериш үчүн, адамга дем бериш үчүн, анан адамдын эмгегин баалаш үчүн берилет. Чубак ажыга мамлекет дагы эл дагы өзүнүн убагында сый-урматын, баасын берип койгон. Өлгөн кишиге, өткөн кишиге ал бир тыйынчалык. Мен ушундай деп эсептейт элем. Дүшөн Керимов агайдын бир таамай айткан сөзү бар эле. Айланайындар, өлгөн кишиге бергенден кийин калган арбактар кезекке туруп калбадыбы деп. Биздин нечен деген мыкты, залкар, кайталангыс ата-бабаларыбыз, энелерибиз өткөн. Алар кезекке туруп калбайбы? Ошон үчүн өткөн кишилерге бере берсек, алар түгөнбөйт. Алар миңдеп саналат. Анан арасынан чолуп, тандап берсек болбой калат туугандар. Кубанычбек Маликов деген биздин жазуучубуз болгон. Дыйкан жазуучу деп коелу. 1978-жылы ошол аксакалыбыз, калемгер атабыз ооруп жатып, анан аксакалдар чогулуп ушул чыгармасына Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты берели деген чечимге келишип, анан топ жазуучулар ооруканага барып, Куке дептир. Сага ушундай чыгармаң үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты берүүнү чечтик, кут болсун дегенде, ал сыйлыкка эч кандай реакция кылган эмес да. Өзүңөргө буйрусун дептир. Мага ал сыйлыктын кереги жок, азыр мага ден соолук керек деп. Азыр мага өмүр керек деп. Эми өлүм төшөгүндө жаткан кишиге сыйлыктын кереги жок кишиге, анан өлгөн кишиге эмне кереги бар? Ошол сыйлык дагы өзүнүн убагында берилиш керек. Адам ошол эмгекти жазадыбы, ошол замат берилиш керек. Ошол замат бааланыш керек. Жеңишбек Жумакадыр айткандай, менин китебим өтүш үчүн мен эмне өлүшүм керекпи деген да. Элмирбек Иманалиевдин китептери өтүп, анан аныкы өтпөй аткан учур болсо керек. Анан эми менин китебим өтүш үчүн мен өлүшүм керекпи деп бир тамашалаган сөзү эсимде да. Анысыңарындай биз тирүү кезинде баркташыбыз керек туугандар. Элмирбек агабыздын деңгээлиндеги азыр дагы биздин залкар чыгармачыл инсандарыбыз бар. Ошолорду баалап калалы. Туугандар, тирүүсүн да баалайлы. Ошолорго Элмирбек агабызга эмгек баатырын бердикпи, аларга да берели. Тирүү кезинде берели туугандар. Ошондо биз мыктылыгыбызды көрсөтөбүз. Мисалы үчүн Нобель сыйлыгы дүйнөдөгү эң чоң сыйлык деп койсок жарашат го дейм, ошентип эсептелип жүрөт. Ал өлгөн кишиге берилбейт менимче. Бир тактап коюш керек экен. Алар тирүү кезинде берет да. Менимче артыкчылыгы ошол. Анан алар сыйлык менен кошо каражатын берет. Болгондо дагы көп суммадагы акча. Менден көп сурап калышат да. Оразалы тиги сыйлыкты алып бербейсиңби, анан жардам бербейсиңби деп, ортого түшүп бербейсиңби деп.
Эми мен кыйындыгым эмес, жөн эле ошо ортого салышат да. Мен баарына тең макул болбойм, сунуштарын четке кагам. Себеби мен өзүмдү өзүм дагы сыйлыкка көрсөткөн эмесмин, сыйлыкка кызыккан эмесмин. Көп сыйлыктардан мындай айтканда баш тарткам да, жана коммерциялык сыйлыктардан. Жылдын этегинде эле жылдын мыктылары соодалашуу аркылуу, акча аркылуу наам алышат го, эми баары дебейин, көпчүлүк учурда. Аны жакшы эле билип калдык коомчулук. Бир жолу 2019-жылы бир аксакал чалып, Орозалы сени Жайыл районунун ардактуу атуулуна сунуштайбыз деп чалып калды. Анан кайсы эмгегим үчүн ыксыз болуп калат го деп аябай ыңгайсыз болгом да. Анан десем, жок, сен ушундай иштерди аткардың, биз ошентип аксакалдар кеңеши ушу туура көрүп атабыз дегенден мындай аксакалдын көңүлүн да ойлоп жок дей албай эле турсам, анан айтып атпайбы ошол 5000 сом которуп койсоң, жанагындай күбөлүк жасатыш үчүн, төш белги жасатыш үчүн ошол акча сарпталат деп. Анан жок дедим, ошондо таккес айттым эле аксакалга. Мен бул сыйлыкты ала албайм. Акча бергенде бул сатып алганга эле барабар болуп калат. Берсеңер жөн эле бергиле. Эч кандай тыйын сурабай эле. Анан андай болбосо рахмат деп баш тартып койдум эле да. 2022-жылы биз Түркияда көчмөндөр 4-чү көчмөндөр оюндарын өткөрүп келдик. Ошондо дагы мени министрликтен ардак грамотасына жазып койгон экен, көп кишилердин арасына. Анан мен сурадым да, эмне үчүн мен кайсы эмгегим үчүн алам муну? Жумушка келгениме 3 эле ай болуп атса. Уят го, эртең эле бул кесиптештерим эле сөз кылып чыгат. Орозалы жөн эле татыксыз эле алды деп. Мен өзүм биринчиден макул эмесмин деп чийдирип салгам да. Ар бир сыйлык маңдайакы мындай чоң мээнет менен келиш керек. Анан жөн эле тиги зам директор болгонуң үчүн эмес, сенин тиги билимдүү болгонуң үчүн эмес, эмгек үчүн берилиш керек. Ошо министрликтин ардак грамотасы болсо дагы бул сыйлык да, анан ошол аркылуу анан жогорулап кете берет. 2023-жылы мага Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы ыйгарылып калды. Бул 35 жашка чейинки эң чоң жогорку сыйлык болуп эсептелинет экен. Көк бөрү деген повестим үчүн беришти да. Анан мен абдан муну мындай татыктуу алдымбы деп аябай карадым. Комиссиянын төрагасынан сурадым, бул повестти окуп, талдап, татыктуу эле бердиңиздерби, же ушул улуттук оюнубузду жазыптыр, повесть жазыптыр. Азыр дээрлик жаштардан ушундай повесть, романдарга тиш салгандардан аз эле да. Ошон үчүн эле берип койгон жоксуңарбы деп. Татыктуу бердиңерби? Мен менен катар эле кимдер сыйлыкка ошол чыгармаларын берсе, ошолорду бергиле, мен окуп көрөйүн. Балким мыктылары бардыр арасында деп. Анан таанышып чыктым чыгармаларына. Алар да сыйлыкка татыктуу эле, бирок мага беришиптир сыйлыкты. Анан 100 000 дагы бар экен да. Алганга туура келди. Алар мындай бир да таанышым, билишим болбосо, ушундай сыйлыкты алсаң мындай жагымдуу болот экен да. Көңүлүң, көкүрөгүң толот экен. Адам өзүн алдап жашабаш керек. Ооба, сен толгон токой сыйлыкты алдың, татыктуу алдыңбы, татыксыз алдыңбы? Башкалар о деп анын күнгөй тескейин билбей эле мактап коюшу мүмкүн, бирок адам ошол сыйлыкты алганда өзүнүн көңүлү ток болуп, өзү менен өзү сыймыктангандай болуш керек деп ойлойм. Ошондой туугандар, сыйлык алсак татыктуу алалы. Деген изги тилекти айткым келип атат. Негизи сөз көп. Мен 10 мүнөттөн ашык сүйлөбөгөнгө аракет кылам, анткени
убакыт баалуу, сиздердин дагы өзүмдүн да убактымды албайын. Менин сыйлык боюнча кыскача оюм ушундай туугандар. Бар болуңуздар.